Ош мэриясы азыркы убакта аэропортко чыккан жаңы альтернативдүү жолду салууда. Ал жол ошол эски Ош көчөсү менен чыгат. Ош көчөсүндө үйлөр бошотулууда. Азыр ошол 200 үй бузууга жатат. Менин байкашымча сностор мыйзамсыз мажбурлоо жолу менен жүрүүдө. Ошол 12-14 жаран макул болуп Эни Сайга которулуп ошол жакта жашап атса дагы алардын да колунда бир да документ жок, тастыктаган, макулдугун тастыктаган же болбосо ошол үйлөрдү толугу менен ошолорго карайт деген документтери жок. Жада калса ошол Эни Сай конушу трансформацияда болгон эмес да. Андан сырткары бизге жакында эле ошол 50дөн ашык жаран кат жүзүндө кайрылган. Ошол мэриянын кылган ишине нааразычылык иретинде жана ошол сностор менен каршыбыз деп кайрылышкан. Анткени мэрия аларга компенсация кайсы түрүндө болот, же болбосо оценка жүргүзүлгөн протоколдорун көрсөткөн эмес, бузулуп аткан үйлөрдүн баасын көрсөткөн эмес, кайсы шартта бузулуп атат дегенин дагы түшүндүргөн эмес. Ошол себептен жарандар толугу менен мэриянын кылган ишине, бузууларына каршы. Жанар Акаев жаңы мэр болуп келгенде мыйзамдуулукту сактайм жана мыйзам жолу менен сүрдүрүүлөр жүргүзүлөт деп сөз берген. Бирок азыр тилекке каршы Токторбаевдин эле жолун улантып аткан көрүнүп атат да. Эми президент өзү Ош шаарында жарандар менен жолугушканда кызыл китептери бар болсо жарандын компенсация төлөмөйсүң бузууларды кылбагыла деп айтып кеткен. Бирок ага карабай Ош шаарында ушул мыйзамсыз көрүнүштөр болуп келүүдө. Биз мэрия менен байма-бай жолугушуп турабыз. Вице-мэр Шумкар жана мына УМСдин жетекчиси Жакшылык баары мыйзам жолунда болот, келишимдерди түзөбүз деп сөз бергени менен, бирок азыр мыйзам жолунда эч ким иш кылбай эле, баары эле ошол мэрия жергиликтүү кеңештин 80-токтомуна ссылка кылат. Бул 80-токтом былтыры 10-сентябрда кабыл алынган Токторбаев маалында компенсациялар кантип төлөнүш керек дегенде. Ошондо ошол комиссия чечетмиш. Компенсацияны төлөп бериш керекпи, төлөп бербеш керекпи? Бул неменин токтомдун эмнеси коркунучтуу? Эгерде сен компенсация алгың келсе, арыз беришиң керек экен да. Арыз бербесең компенсация каралбайт экен. То есть арызда мынтип жазыш керек экен да, жаранчы. Мен ошол сүрдүрүүлөрүмө макулмун, мага компенсация төлөп бер депчи. Бирок жаран макул болбосо сот аркылуу чече турган анын укугу бар да. Жер кодексине ылайык, конституцияга ылайык бир да турак жай жарандан жазма түрүндө макулдук албай туруп бузулбаш керек. Бул жерде Ош көчөсүндө жолду куруунун инициатору ким? Инициатору Ош шаарынын мэриясы. Демек инициатор өзү көз карандысыз баалоочуну жалдап, көз карандысыз баалоочулар оценка кылгандан кийин ошо оценка менен мэрия келиш керек да. Ар бир жаранга келип, мына сенин үйүң ушунча бааланды, сенин мынанча чарчы үйүң кетет экен деп ошол кагазга түшүрүлгөндөн кийин анан жаран макул болсо анан келишим түзүлөт. Анан келишим түзүлгөндөн кийин гана бузуулар жүрүш керек. Азыр мэрия кайка шашып атат? Булар үйлөрдү Ош шаарын кеңейтебиз деп мэрия апрелде чечим кабыл алган. Апрелден бери 100 жолу көз карандысыз байкоочуну жалдап бааны өткөзүп койсо болот да. Биз прокуратурага кайрылганбыз бул токтом боюнча. Прокуратурага кайрылганда прокуратура 28 апрелде бизге жооп келген. Протест бердик мэрияга, жергиликтүү кеңешке да протест бердик. Бул токтом жарабайт, жер кодексине жана жарандык кодекске каршы келет деген. Бирок мэрия кечеги катында дагы эле ссылка кылып атат го. Прокуратуранын протестине карабай ушул токтомду иштетип келип атышат го. Демек азыркы сүрдүрүлүп аткан иштердин толугу менен бүт иштери мыйзамсыз да. Биз кайрылат элек, урматтуу Жанар мырза. Мыйзам талаасына кайтып, бузууларды мыйзамдуу жолу менен аткарсаңар. Ал көчө Ош шаарынын жашоочуларына керек. Ошол жерде жашагандар деле каршы эмес. Бирок бүт иштер мыйзамдуу жолу менен болуп, жарандардыга адилеттүү компенсация төлөгөндөн кийин гана үйлөрдү бузсаңыздар.